Keyingi söz Mamsadыкov Замирбек Душалиевичте. Рахмат, Асанбекович. Акылбек Асанбекович. Biz дагы регионго барып эл менен жолугушуп келдик. СОС объектилер курулуп атат. Рахмат. Айыл чарба министрлиги тарабынан насос станциялары жаңыланып атат. Рахмат. Көрктөндүр жашылдандырууга, бак эгүүгө, долбоорго деп каражат бөлүп бердиңиз, Акылбек Асанбекович. Рахмат. Анан Талап Өмекевич, сизге мен суроом. Жакында электр энергиянын тарифи көтөрүлөт экен. 11 тиң кошулат деп атат. Максатты эмнеге жумшайсыңар? Былтыркы жылда эле, быйылкы жылда эле көтөрүлгөн тыйындын баары реконструкцияга кетет да. Оборудованияны жаңылаганга. Айлык маяна көтөрүлөбү? Айлык маянага көтөргөнгө жетпейт. Болгону ушул жылы 1 миллиард 600 миллион сом түшөт. Мына кече биз региондо эми билесиз, Шамалсай таш көмүр энергетиктердин мекени да. Шамалсай таш көмүр Каскад ГЭСтердин кызматкерлери 10 жылдан бери 10% көтөрүлгөн жок дейт. Көп тажрыйбалуу кызматкерлер ишин таштап чет мамлекетке кеткен учурлар көп дейт. Эгерде ушундай айлык маяна көтөрүлүп калса, эске алып койсоңуз, ушул жакшы биздин кызматкерлер кармап калыш керек. Кийинки Бак Тергеш жанада Мейкин Акимович айтып кетти го. Эми чынында Чыңгыды Айтматов каналы чоң, долбоор, Союздун кезинен келип атат. Эгер бул канал бүтүп калса, 20 000 гектар жерге суга суу менен камсыз кылса болот, 20 000 гектар жерге турак жай менен камсыз кылса болот. Мен Садыр Нуркожоевичке кирип да чыктым, колдоп бердим. Мынакей Акылбек Асанбекович да өзү колдоп берди. Бак Тергеш, ушул жакын арада планга кирдиби? Кече Алмаз Темирбекович айткан, 10 жылдык планга кирди деп, чынбы? Жок, план кирген жок. Биз азыр карап атабыз азыр. Бул өтө чоң долбоор бул. Өтө чоң долбоор. Азыр биз сиздерге бул жерде обещать этип дагы бир убаданы берип аны аткара албай жүрүп дагы ушуну баардыгын мен өзүм изилдеп, аны өзүм кийин президентке, Акылбек Асанбековичке кызматтык кат менен мен өзүнчө бул долбоорду жасайбыз буну. Өзүнчө. Рахмат. Нурдан Кемелович. Нокен районунда Бүргөндү айыл аймагында Кичи Бүргөндү айылында Аканбаев мектеби жана балдар бакчасы боюнча былтыр ПСДга кирген. Талас областы боюнча Бакаят районуна караштуу Кең Арал айылында балдар бакчасы ПСДга кирген. Ошондой эле Шамалсай Нокен районуна караштуу Теңдик айылында балдар бакчасын куруу боюнча ПСДга кирген. 2 жыл болду. ПСДсы бүтө элек бүгүнкү күнгө чейин. Бул сиз айтып аткан объектилер боюнча биз тактап туруп, сизге өзүнчө маалымат берүүгө уруксат этиңиздер. Бардыгын тактап, подробно сизге информацияны жөнөтөбүз. Тактап жооп бериңизчи. Албетте. Тилек Кыдырмаевич. Аксы районуна караштуу Учкоргон айыл аймагында билесиз да, 5 чакырым асфальт кирген, 3 чакырымы бүттү, 3 жыл болду. 2 чакырым быйыл киреби? Буюрса кирет. Аткарылабы? Кирген да, титулга кирген да быйыл 2 чакырым. Аны экөөбүз киргизип ошону айтып калдык эле. Быйыл бүтөт да. Буюрса бүтөт. Ушундай эле сизге 2 жылдан бери кат жазып атам. Мына Бүргөндү айыл аймагына караштуу Жаштык, Жеңиш айылдарына 3 чакырым арыкта асфальт төшөө боюнча кайрылуу жазганбыз. Баштаган иштин баарын бүтүрүп алалычы азыр ошол жана былтыркы переходящийлер бар экен. Анан бул айтып аткан сунуштарыңызды ошо да карап көрөбүз. Ошо биздин региональный отделдин бар ошол жакта. Ошолго да тапшырма берип бирсе карап келсин. Ишиңизге ийгилик. Эске алып коесуз, Рахмат.